Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Көптөн бери бир видео жасайын деп бүгүн колум жетти. Өзүңөр билесиңер, 11 апрелде 400дөн ашык айыл өкмөт шаарларда жергиликтүү кеңешке депутаттар шайланып, алардын жыйынтыктары аныкталгандан кийин ошол силер тандап берген депутаттар айылыңардын башчыларын тандаш керек болчу. Июндун башынан баштап, бүгүнкү күнгө чейин главалар шайланып, биринчи турдан шайлай албай калгандар экинчи турга кетип, шайлап аткан азыр учуру. Анан шайланып келген депутаттар, главалар ишти эмнеден башташ керек деген маселе туруп атат да. Ошол маселеге кичине өзүмдүн көз карашымды берип кетким келди. Эң биринчи, ар бир жумушка келген глава жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү мыйзамды билет, окуп чыккан деп ишенгим келет. Эгер ыңгайлуу колдонуп алганга, суроо бергенге ыңгайлуу кандай бир ресурс тапкыңар келсе, анда МСУ чекит KG деген сайтына кирсеңиздер, ошол жерде законодательство деген разделинде бардык силерге керектүү мыйзамдардын баары актуалдуу режимде иленген. Экинчиден, интернет кабылдамасы бар. Кандай бир сурооңор болуп калса, сурооңорду так жазып берсеңиздер, мыйзамга такап туруп жооп бергенге дайым даярбыз. Экинчи маселе. Сизди айыл башчы же мэр кылып тандап алгандан кийин сиз аткаруу бийлигинин жетектеп калдыңыз. Ошон үчүн аткаруу бийликте өзүңөрдүн аппаратыңар болот, алар айлык алышат, алардын биринчи ирет функционалдык милдеттемелери бар да. Биринчи ушундай структурасын карап чыксаңыздар болот. Мен кол алдында иштеген кишилер кандай отделдерден турат. Ар бир отделдин өзүн жасай турган өзүнүн милдеттемелери бар. Сиз ишти натыйжалуу кылгыңар келсе, ар бир отделдин иши натыйжалуу боло турган болсо, кайсы көрсөткүчтөр менен өлчөнүп алат экенин, алар менен өздөрү менен талкуулап чыксаңыздар болот. Анткени себеби көп учурларда бизде мындай нерсе калыптанып калганда, эртең менен жумушка келип, отуруп, мына иштеп атпаймынбы деп койсо эле, ошону менен иш чектелет экен депчи. А биз айтышыбыз керек, мынакей бизде аз эле ресурс бар. Биз бюджетке элдердин салыгын алып чогултуп, ушунча акча алып келебиз. Силердин ишиңерден тетик жерде жашап, биздин коомчулукта жашап, салыгын төлөп аткан элибиздин эмне ишин бүтүрөсүңөр? Эмне функционалдык милдеттенүүлөр бар? Күндөн күнгө биздин жашоочуларга жакшыраак жашап калат, ыңгайлуураак, кандай бир кызматтарын жакшы алып калат деш үчүн сиздин ишмердүүлүгүңөр эмне менен өлчөнөт деп ар бир отделге өзүнчө суроо берсеңиздер болот. Ошентип баягы структурасы кандай экенин көргөндөн кийин кайсы сотрудник эмнеге жооп берет, натыйжа кандай болуш керек анын ишинен карап чыксаңыздар болот. Ал үчүн өзүнүн ошо функционалдык милдеттемелери эмне экен деген документтер бар. Ар бир сотрудникке мойнуна жүктөлгөн. Ошолорду бир сыйра карап чыксаңыздар болот. Бунун эмнеге кереги бар? Анткени себеби дайым учурда бардык сотрудниктерге текши иш мындай таркатылбаган болот да. Көп милдеттемелер кимге бекилген даже жазылбай калат. Анан сиз сурайсыз да, эмне үчүн муну жасап элесиң десе, ким мага аны бекитип берди? Ал менин милдетиме кирбейт. Мен аны жасабайм деп чыгышы да мүмкүн. Ошон үчүн кайсы бир иштер дайыма бир эле иш болсо, аны мындай бирөөгө тапшырып койсоңуздар болот. Кайра кайталып турган иш эч кимге бекилбесе, анда ал иш таптакыр жасалбай калган коркунуч бар да. Ошон үчүн кайсы милдеттеме, кайсы сотрудниктин аркасына бекилет, функционалдык милдеттемелери бекилген документке сөзсүз түрдө бекитип койгон бул туура.
Экинчиден, сизге чейин иштеген главанын, силердин мөөнөтүңөрдөн мурун шайланып келген депутаттардын иш пландарын карап чыксаңыздар абдан сонун болот. Анткени себеби иш план деген бул бир эле жазып коюп эле анан ал мындай кыймылдабай тура бергендей документ эмес. Ал күндө өзгөргөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн планды карап койсоңуздар, кээ бир маселелер ишке ашкан болуп калышы мүмкүн, кээ бир маселелер мына азыр ишке ашып атат деген маселелер бар. Кээ бир иштер таптакыр жыла элек иштер болот. Ошонун негизинде өзүңөрдүн мөөнөтүңөргө кандай чоң пландарды коесуңар, ал бир план, бир жылдык мөөнөттүн ичинде эмнени жасагым келет деген ал өзүнчө план, анын ичинде квартал сайын бөлө турган болсом эмнени жасайм, ай сайын бөлө турган болсом эмнени жасайм дегенди бөлүп алсаңыздар, өзүңүзгө абдан ыңгайлуу болот. Баягы самоконтроль деген бар. Мен эмнени жасап атам деп. Анткени себеби баарыбыз жумушка келе электе, "Эй, канакей" деп сураганга кыйынбыз. А жумушка келгенден кийин эми бирөөлөр келип туруп, "Эй, кана" деп сураганга келишет. Ошондо сиздер эмне иш жасалып атат, ошол иш жасаганга канча акча сарпталып атат, анан жыйынтыгында эмне натыйжа көрүп атабыз деген жөндө айтып коюп турсаңыздар, ар бир келген өзүңөрдүн жараныңар, көрсө булардын жасап аткан иштеринин баары мен үчүн багытталган турбайбы депчи, жасап аткан ишиңердин баарын айылыңардагы, шаарыңардагы коомчулукка буруп туруп көрсөтүп беришиңер керек да. Мына могул иш сиз үчүн, сиздин момундай маселеңер батыраак чечилиш үчүн жасалган иш депчи. Ошондо иш планын, өзүңүздүн иш планыңызды түзөөнүн алдында буга чейин эмне жасалды экен, ошонун ичинен эмнени улантып кетиш керек карайсыңар. Азыр жасалып аткан иш боло турган болсо, ага баягы канчалык натыйжага жеткенин көзөмөлдөп коюуну улантышыңар керек. Кийинки кадамды айта турган болсок, бул негизи жергиликтүү өз алдынча башкаруу бийлиги, өзгөчө айылдык же шаардык кеңеш укуктук ченемдик актыларды чыгарып беришет. Алыска кетпей эле былтыркы жылы чыккан токтомдорду бир сыйра карап чыксаңыздар болот. Ал токтомдорду карап атканда маңызын, эмне үчүн керек, канчалык аткарылган, ким аткарат экен, кантип буйртма берилет экен деген нерселерди өзүңүз үчүн билип аласыз. Ошон үчүн ошол папканы алып, бир сыйра баарын карап, бир жылдын ичинде эмне деген токтомдор чыгып, ишке ашканын карап чыксаңыздар өзүңүзгө абдан пайдалуу болот. Андан сырткары ар бир жергиликтүү кеңеш коюп аткан, кабыл алып аткан мыйзамдарын кандай бир каржылык маселеге байлайт. Анткени себеби каржы жок, көп деген жакшы демилгелер ишке ашпай калышы мүмкүн. Ошон үчүн биздин бюджет канча, анын булактары кайсы, ким бизге акча төлөп берип атат, кимден чогултуп атабыз, анан канча акча кайсы биздин демилгелерге сарпталып атат дегендерди сөзсүз түрдө карап чыксаңыздар болот. Ал үчүн, мисалы үчүн, айыл кичинекей, шаар деле өтө чоң болбойт. Келчи көрөлүк, реестр кандай экен, биздин салык төлөөчүлөрдү деп мындай визуально деле карап чыксаңыздар болот да. Тиги Асан абам менен Үсен абамдын бизнеси теңдей эле көрүнөт. А эмне үчүн бирөөнүн салыктары абдан жакшы, а экинчиси азыраак төлөйт, же тескеринче ушундай нерселер, суроолор пайда болушу мүмкүн. Алы ошо реестрди алып бир сыйра карап, буга чейин төлөнүп аткан салыктардын көлөмү канча экенин карап койсоңуз, бухгалтердик экономикалык билимиңер жок болсо дагы, сиз ошол маселелерге уже вникать этип, анан өзүңөрдүн сотрудниктериңерге суроо берип, ал эмне үчүн жок, ал кандай, аны кантип жасалат, кантип эсептелинет деп суроо берсеңизге дагы жакшы болот да. Бюджетти карап чыгыңыздар. Андан сырткары мүлк маселеси, бардык муниципалдык мүлк
реестрде барбы, жакшы иштеп атабы, ар бир мүлктүн аркасында сарпталып аткан акча канча, анан эмне натыйжага келип атабыз. Сарпталып аткан мүлк чын эле эл үчүн иштеп атабы, элдин кандай бир көйгөйлөрүн, муктаждыктарына жооп берип атабы деген маселелерге жооп издеп көрсөңүздөр болот. Анан ушул киши бизге глава болуп келгенден баштап башкачараак иштей баштады деш үчүн сөзсүз түрдө айылды мындай кварталга бөлүп алып же шаарды жашоочулар менен сөзсүз түрдө жолугуп келсеңиздер болот. Бир катчымызды же бир адамды алып алгыла, диктофонго жаздырып же конспект жүргүзүп баягы эң маанилүү маселелер эмнеде экен, эң маанилүү көйгөйлөр кайсында экен, аны кантип чечсек болот деп өздөрүнө суроо узатып койсоңуздар, көптөгөн кишилер көйгөйдү айтып атканда сөзсүз түрдө чечиле турган жолун дагы сизге көрсөтүп берет. Келгиле, сиз менен бирге дагы сизге окшогон аттуу баштуу ага эжелер менен чогуу бул маселени чечелик деп бир күнү белгилеп чакырып койсоңуздар, ошол күнгө чейин ошол көйгөйдү кантип чечсек болот, эң ыңгайлуу жолу кандай экенин сизге өздөрү айтып келип, кол кабыш кылып иштей баштайсыңар. Жалпысынан чоң багыттар ушул. Суроолоруңар болсо дагы узатып коюп тургула, ушундай видеолорду жасап, биргелешип, жакшы тажрыйбаңар болсо дагы бөлүшүп коюп тургула. Башка айылдарга, башка шаарларга сиздин кандай бир басып өткөн жолуңар балким аларга сонун дем күч берип, алардын дагы бир көйгөйлүү маселесин чечип алганга мүмкүнчүлүк берет. Барыңарга сак саламатта болуңуздар. Бул жергиликтүү бийликтин, аткаруу бийликтин биринчи кадамдары кандай болсо деген темага арналган видео. Бул видео менен бөлүшүп коюңуздар. Сиздин тааныштарыңар, айыл өкмөтүңөр жаңы шайланып келсе, балким кандай бир багытты аныктап, жардамы тийип калар. Сак саламатта болуңуздар.